Саламатсыңарбы балдар. Силер менен бүгүн биз көркөм өнөр сабагын өтөбүз. Бүгүнкү маанайыңар кандай? Эң жакшыбы? Азаматсыңар. Анда силер менен сабакты баштайлы. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз жаратылышты кооздоо. Ал эми сабагыбыздын максаттары табияттын кооздугуна салым кошууга аракет кыласыңар. Жандуу жаратылышка болгон кызыгууңар артат. Чыгармачылык менен иштөө көндүмүнө ээ болосуңар, балдар? Силер ойлодуңар окшойт, балдар? Биз жаратылышты кантип кооздойбуз деп. Жаратылышты ар кандай нерселер менен кооздосо болот. Мисалы, көчөт эгип кооздосок болот. Ал көчөттү эгип эле тим болбостон, ага суу куюп туруу керек. Суу куйгандан кийин ал чоң бактарак болот. Ал бизге кычкылтектерди бөлүп чыгарат. Андан сырткары биз ата-энебиз, досторубуз же болбосо тууганыбыз менен дагы гүлдөрдүн түрлөрүн эксек, жаратылышка кошкон салымыбыз болуп эсептелинет. Эми силер менен балдар биз гүл жасоону үйрөнөлү. Же болбосо сүрөт тартсаңар да болот. Аны үчүн керектелүүчү каражаттар карандаш, аппликация, гуаштар же болбосо калем саптар керектелет. Алгач силер менен эң оңой гүлдөн башталсак, бул 5 манжа гүлү. Силер ал үчүн кызыл, сары, көк жана жашыл түстөгү листтерди чогултуп алалы. Алгач силер менен 5 манжаны түшүрүп алалы. Ар бирибиз өзүбүздүн манжаларыбызды жашыл листке түшүрөбүз. Андан соң аны кызыл листке чаптайлы. 5 манжабыздын ар бирине ар кандай түстөгү гүлдөрдү жармаштырып чыгабыз. Андан соң гүл идишибизди кыркып алабыз. Гүл идишибиз албетте сары түстө болот. Аны да кыркып алган соң баарын кызыл кагазга чаптадыкпы? Анда гүлүбүз эң сонун болуп чыгат. Кийинки гүлүбүз бул жоогазын гүлү. Жоогазын ар бирибиздин үйүбүздө болсо керек. Муну дагы ар кандай түстөгү кагаздардан жасасак болот. Алгач жоогазындын тажычаларын жасап алалы. Аны үчүн биз кагазды бүктөп туруп, аны 2 же 3 тажычалуу кылып алсак болот. Андан соң жашыл түстөн сабактарын жасап, ага узун кылып сабактарын түшүрөбүз. Ар кандай кылып жасап алсак болот. Жасап алган гүлдөрүбүздүн баарын чогултуп, бир кагазга түшүрсөк, ушундай букет келип чыгат. Балдар, эгерде силерде аппликация же түрдүү листтер жок боло турган болсо, төмөндөгү ак листке окшотуп 3 түрдүү гүлдү жасап, же болбосо сүрөтүн тартып, аны калем саптарыңар менен же маркерлериңер менен боюп, мага жөнөтүп койсоңор болот. Тапшырмаларды аткарууну унутпагыла. Саламатта калгыла, балдар.